Аялдын алдында эркектин эмне үчүн урматы жоголот? Bunun себептери бар, бирок өтө чоң жалгыз бир себеби айткан сөзүндө турбаш. Айткан сөзүндө турбаштык. Уадалар берет, сөздөрдү айтат. Бул кимге жагат? Сөзүндө турбаган эркек дагы эркекпи? Аял киши жада калса ушундай берген сөзүндө уадасында дагы кайтканга жолу бар да. Кайта берет аял киши. А бирок эркек кишичи айтат, кайтпайт. Сөзүндө турат. Бир сөздүү болот эркек киши. Уадаларды бере берет, жыйналып келе берет аялына карата, аял бир күн жарылат да. Кана дейт. Эчтеке жок. Сөзүндө туруш үчүн аракетти кылыш керек. Аракетти аял киши бул жерде көргүсү келет. Не кылып атат күйөөм? Кандай аракет кылып атат? Ошол нерсени уада кылды, кандай аракети? Саардан кечке пулту кармап жата берсең, телевизор чукулап же телефон чукулап, аракетти көрбөсө аял киши ошол жерде башталат да баардык нерсе. Ошондон аракетти кыл. Негизги маселе акча алып келүү эмес. Негизги нерсе аракет деп коет го. Казакстанга барып бир кыргыз жигит сүттөрү сатат экен да. Ар дайым келет экен, сүт сатат экен. Баягы казактар да, базардагылар бул содасы өтө күчтүү кетип атат, клиенттер бар, башка деп келип, кызыгып, мынча ишиң жүрүш кандай, эмне себеп? Мунун жол жөнөкөй дейт. Сиз 1,5 тыйынга сатсаңыз, мен 1,5 тыйынга сатам. Сиз 5 тыйынга сатсаңыз, мен 3 тыйынга сатам. Айырмасы ушунда. Анда эч кандай пайда кылбайт го өзүңө. Негизгиси пайда эмес, негизги аракет деп коет экен да. Ошондой эле негизги аракетиңди көрүп туруп, алдыңдагы адамдар сага карата мамилени сонун кылат, зор кылат.